Сүрөттөр билим берүү мекемелеринен тартылган. Ар биринде окуучунун билим алуусуна терс таасир берүүчү учурлар көп. Адистер мектеп имараты, класстардагы туура эмес коюлган эмеректер, эшик терезе, атүгүл жарык, парталар баары окуучунун ден соолугуна зыян экенин эскертет. Мектебибиз коопсуз болуш үчүн ошол мектепте бала окуганга бардык жагынан шарт түзүлүп бериш керек. Биринчиден мектеп жарык, таза, жылытылган. Биз көңүл бөлбөгөн нерсе даже айнектер дагы ачылып желдетиле турган болуш керек. Окуучулардын отуруусуна парта, стулдардын эмеректерин дагы туура жасалышы, туура коюлушу, жанагы жашылдандыруу маселелери дагы өз ордунда талаптагыдай жооп берген мектеп болсо гана биздин окуучуларга сапаттуу билим мугалимдер тарабынан берилет деген ойдомун. Мектеп имараты ичи тышы жасалгасы экологиялык, физиологиялык талаптарга жооп бериши керек. Мындай талап ар бир мектеп жетекчилигине коюлуп, коопсуз мектеп долбоорунун алкагында окуудан өткөрүлүүдө. Аны иш жүзүнө ашыруу үчүн ошол облусунда 3 мектеп тандалып, талаптарга дал келтирүү көздөлүүдө. По идее, ребенок бала мектеп босогосунан аттагандан тартып кайра үйүнө барганга чейин мектептин жоопкерчилигинде болот. Бирок бала үчүн коопсуз шарттар жаралганбы? Бул суроого жооп берүүгө ар бир мектеп жетекчилиги аракеттенүүсү керек. Мисалы класс жарык, кенен, парталары окуучунун дени түзүлүшүнө ылайык жасалышы керек. Бала отурган жерде дуалдарга шкафтарды орнотуу, терезелерге зыяндуу гүлдөрдү өстүрүү, мектептин аянтына кафел төшөө, тепкичтерди ыңгайлуу куруу башка талап. Мектептин айланасы ичи санитардык талапка жооп берүүсү милдет. Мына бүгүн суроолордон айрым мектеп директорлору өз каталарын көрүштү. Учурда Ош облустук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда мектеп директорлору, чарба адистери атайын окуудан өткөрүлүп жатат. Башкы максат баланын билим алуусуна коопсуз чөйрө түзүү, билим сапатын жогорулатуу. Бардык ушу коопсуз мектептин атайын өзүнүн критерийлери бар. Ошол боюнча бардыгын даярдап туруп, анан кийин ошол мектептердин базасында облустагы бардык мектептерге семинарларды өткөрүп, ошол программаны ишке ашыруу үчүн аракеттерди жүргүзөбүз. Алгач ушу 17 мектептин алкагында семинар тренингтерди өткөрүп, андан кийин аймактарда жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Коопсуз мектеп саамалыгы билим берүү жана илим министрлигинин демилгеси. Эл аралык уюмдардын колдоосунда ишке ашууда. Ага ылайык жүргүзүлгөн тесткөөдөн өтпөгөн мектептердин директорлору окуудан өтүп жатат. Анткени ар бир мектепте окуучулардын ден соолугуна коопсуз шарттарды жаратып, билим берүү сапатына тескери таасир берген жагдайларды чектетүү милдет. Самара Асанова, Бекжан Ырсбай уулу, ЛТР Ош шаары.